Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздер менен Диван аттуу автордук көрсөтүүсү, аны мен Куттумедин Базаркулов алып барам. Ал эми биздин Диванда Ош УВДсынын мурунку начальниги Биртуган Жээнбековдорду сотко берген Абдылда Капаров агабыз болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мынакей чындыгында биз журналисттер, ошол акыйкаттыкты сүйгөн журналисттер сиздин чыкканыңызды угуп биз да кубандык. Кээ-бир кездерде ал киши чыктыбы деген сураган күндөрүбүз да болду да. Мисалы мен лично сураган күндөрүм болду. Себеп дегенде сиздин баягы желекти көтөрүп алып атка минген эфириңизди көргөнбүз. Ошолорду көрүп үйүңүздү жаап алып өзүңүз жалгыз кетип баратканды көрүп алып биз аябай кейингенбиз да. Бүгүнкү күндө ден соолугуңуз кандай? Рахмат. Ден соолугум жакшы, Кудайга шүгүр. Эми урматтуу кыргыз элим, бұл сіздерден тышкары бүтін кыргыз эли колдоп турду. Көп рахмат. Ушундай Жээнбековдордун мыйзамсыз кылмыш жаза кодексин пайдаланып, жасалма кылмыш иштерди түптөп мени бир топ азап тозокко салды, адилеттүүлүктү жаап жашыруу максатында. Бары кыргыз элиме маалым, мен кандай жоопкерчиликке тартылып кеткендигим, эң негизгиси булагы болгон бул Ош окуясы, Каргашалуу кандуу окуя башталар алдындагы ошол мезгилдеги убактылуу өкмөттүн коомдук тартипке бөлгөн акчалары чыр болду да. Ошол бир нече күн Ош окуясы башталар алдында мына мен айтып келаткандай ошо мезгилдеги убактылуу өкмөттүн мүчөсү МЧС министри Дүйшөн Чотонуп акча каражаттарын алып барган, аны кайталап отурбайын. Ошо акча каражаттарын алып барганда бул тартипке келген акча эмес деп Агени Жээнбековдор, башкача айтканда эч жерде иштебеген Асилбек көтөрүп кеткендигин мен маалымдагам. Себеби мен буну айтмак эмесмин. Эгерде ушул акчалар өз багытында пайдаланганда Ошто күнөөсү жок каза болгон 500дөн ашык жараныбыздын өмүрүн сактап калсак болмок. Булар убактылуу өкмөткө жана башка күч органдарына туура эмес маалыматтарды берип, ошо мезгилде акча сиңирип алганынын уланып келип отуруп, жыйынтыгында мына 5 октябрда бул Агени Жээнбеков, Асилбек Сооронбайлардын үй бүлөлүк башкаруу парламенттин, башкача айтканда депутаттарды Биримдик партиясынан көпчүлүктү түптөгөн депутаттарыбызды парламентте түптөп алганыбызда 5 октябрда элибиз чыгып, өз өкүмүн, өз чечимин кабыл алды. Буга да Кудайга шүгүр элибизге ошол мезгилде жанагы өз өмүрүн кыйган, колдорунан, көздөрүнөн ажыраган балдарыбызга, эли журтубузга, ушулардын кылмыштуулугуна өздөрүнүн көкүрөгүн тосуп, буларды бийликтен четтеткенге жетиштик кыргыз эли. Рахмат чоң. Эми ушул сизди эмне себептен ушул эркиндигиңизден ажыратты? Мен эркиндигимен ажыраткандын 3 жыл отуруп калдыңыз. 4 жыл отурдум. 4 жыл отурдум. 4 жылга чейин 2-3 жыл административдик жана башка жолдор менен үйүмө баягы Атамбаевдин үйүнө кол салганда бир нече жүздөгөн бандиттерди коромон ашып киргизип, үйүм талкалатты, кылбаганды кылды. Мен баарына эме болду. Бул жерде адегенде Ошто баягы көпчүлүк наразычылык акциялар болуп атканда, митингдер болуп атканда, массалык маалымат каражаттары, Азаттык радиолору, сиз сыяктуу журналисттер сураганда мен дайыма айтып келгем. Бул Бекназаров агабыз айткандай, бул тартипке барган 3 миллион доллар деп мен эми коркпой айта берсем болот. Кечеки 12 январь 2021 жылдагы менин үстүмөн Жээнбековдордун пайдасына чечилип калган, аларды колдогон жанагы 3 судьянын чечимине таянып мен айтууга толук негиз болду да. Себебин айтсам, мына акча барды деп убактылуу өкмөт мүчөлөрү айтып атат. Акча барды деп Роза Исаковна Сентябрь каналынын акыркы жабылуу күндөрү айткан маеги бар. Андан тышкары кечеки соттук отурумда Агени Жээнбековдордун оор кылмыштарын
жашырып жаап ал кишиге жардам беребиз деп баягы алган гонорарларын актайбыз деп ошол жердеги топтор, массалык маалымат каражаттары аларды жактап келгендер бул Жээнбековдорго 3 миллион доллар акча баргандыгын өздөрү мыйзамдаштырып койду. Өздөрүнүн маегинде айтып атат. Акча барган, акчаны Жээнбековдор туура пайдаланган. Ош областтык прокуратурасынын тергөөчүсү Аралов деп бир Касымалиев деген ишкер бар. Ошто кирпич заводунун директору. Ошо кишинин небереси Арапов деген жигит, прокуратуранын кызматкери, акчалар тууралуу кылмыш жаза кодекс, кылмыш составы жок деп кыскартты дегени, бул дегени сөз акча баргандыгы далилденген сөз да. Ушуну мен айтпай запаста кармап турдум эле, өздөрү айтып койду. Андан тышкары мен 4 жыл 5 жылдан бери могул катты ала албай жүрдүм эле. Мүмкүнчүлүгүм болбоду. Тергөө жүрүп атты. Мен өзүм жатак абагында болдум. Анан ошо мезгилдеги МЧСти башкарган Чотонов Дүйшөн Тезекбаев деген жигитибиз, кыргыз эли жакшы тааныйт. Баягы Маевскийден 1 миллион акча алып алды, 1 миллион доллар акча алып алды, мойнуна албай аткан деп, батыр деп, кээ бир массалык маалымат каражаттары көркөмдөп көрсөтүп атпайбы? Мен эми как күч органдарынын 30 жыл иштеп, мына тажрыйбалуу деп айтсам болот, кызматкери катары айтсам, Маевский тууралуу болсо кылмыш аракетинде балким кылмыш бардыр. Акча алып алгандыгы тууралуу. Веждокту алыш алган эмес да. Маевский берип атканда баягы миллион долларларды санап алышып алган эмес. Ошон үчүн делосы, кылмыш иши бир аз орунсузураак болуп атат да. Бир сот бунун пайдасына чечет, бир сот булардын пайдасына чечет. Эми мен муну кагазды алдым. Ошол убакта мына 3 миллион доллардан мен бакырганмын. 3 миллион доллар коомдук тартипке бөлүнгөн убактылуу өкмөт тарабынан деп айтып аткам, бирок ал мешок 3 жылдан кийин ачылган. 5 миллион сом деп. 5 миллион сом болсо деле бул уурлук, бирок мен 3 миллион доллар деген сөзүмдө калам да, бүгүн сиздерден мына чакырууңуздардан сиздердин мына алып аткан маегиңиздердин жыйынтыгында мен ойлойм бул элим туура түшүнөт да. Мына жашырып келаткан, жашыруун Дүйшөн Чотоновдун Агыни Жээнбековдордун пайдасына берген туура эмес каты да. Туура эмес каты. Өзү алып барып алган акча берген эмесмин деп туруп, мына Министерство иностранных дел деп атат, ошол министрликтин атынан кат жиберип атат 2014 жылы. Эч кандай 3 миллион доллар барган эмес, эч кандай бир сом акча берген эмес, капарып жалган айтат деп ушундай көрсөтмө берген сотторго. Ушунун негизинде мага административдик жана кылмыш жоопкерчиликке тартып мага 4 жыл берген да. Мына боюнча эми бул Чотоновдун бул каты Ош окуясына, кандуу окуясына Жээнбековдор менен аралашып калгандыгы түздөн түз тиешеси бар экенин белгиси да. Бул акчалар мына тартипке берилбегендиги үчүн мен 4 жыл отурдум. Бул Жээнбековдордун үй бүлөсүн тамак аш менен камсыз кылгыла деп берилген акча эмес. Бул тартипке берилген акча. Ошондуктан тартипке берилген эмес. Бул акчалар Ош шаарында, Ош областында кандуу окуяларды уюштурууга жумшалган акчалар. Бул акчалардын артынан биздин 500дөн ашык жараныбыздын өмүрү кыйылган. Мына арадан 10 жыл өтсө дагы көптөгөн жүздөгөн жарандарыбыздын аты жөнү такталып элек. Башкача айтканда издөөдө. Ата-энелери мына 10 жылдан бери кайгырып, канча ата-энелер кабыргасы кайышып бу дүйнө менен коштошуп кете беришти. Көптөгөн жарандарыбыздын аты жөнү такталбай көмүлдү. Азыркы убакка чейин жүздөгөн жарандарыбызга биз мына мусулман мамлекет болгондугуна байланыштуу жаназа окулат, ар бир жаран акыркы сапарга узатып атканда. Бул жарандарыбызга жаназалары да окуял элек. Ошондуктан мен эми мындан кийинки кадамым мына убакыттан пайдаланып айтып коеюн, күч органдарына Ош окуясындагы оор кылмыштар үчүн бир кызыккан күч органдары болсо, мына сиздерден ушу келип, ушу кагазды алып кетип, баягы кылмыштын ичине тиркеп, негизги башталышы деп ушуну пайдаланса болот да. Ушул сиздерден көрүп жаткан кыргыз элими күбө катары ушуну берип кетемин. Рахмат сизге. Анан да бир нерсе, сиз ошол иштеп атканда, мен ушул Жээнбековдордун ошол окуясы болуп турганда мен көргөмүн деп айткансыз. Акчаны мен ошол мешоктогон акчаны мешокто турганын көргөм дегенде айткандай да болгонсуз да.
Мен мешөктөгү акчаны көргөм. Буну мен 10 жылдан бери айтып атам. Мешөктөгү акчаны адегенде Ош областык ички иштер башкармалыгынын начальник УУдун кабинетине Жээнбек Дүйшөн Чотон көтөрүп келген. Анан ошол жерде алайлы десе, жок, буну Жээнбековдун кабинетинде барып аласыз деди. Биз бардык ошол жерге. Мен өзү кол астында иштеген кызматкерлер менен Алдырбей деп автоматчан спецназдын коштоосунда бардык. Ал жерге баргандан кийин Жээнбековдор булар тартипке келген эмес, башка багытта келген деп көтөрүп кеткен. Ошол акчалардын мен жоопкерчиликтүү айта алам. Бул кечеки 12 январда дагы адвокаттары Жээнбековдорду, Агыни Жээнбековдорду колдойбуз деп, барган акчанын келгендигин далилдеп көрсөтмө беришти да. Бул аябай баалуу көрсөтмө. Бул акчалар кыргыз элинин башкача айтканда канын төккөнгө жумшалган. Буга баягы кылмыш тили менен айтканда, как соучастник, бул Дүйшөн Чотонов өзү аралашып атат. Барган көтөрүп барган акчасын баш тартып атат могул кагаздачы. Бул жерде жана Министерство иностранных делдин каты турат, герпи турат, бардык мөөрлөрү басылган. Буну тергөө органдары элдин кызыкчылыгына, кылмыштын бетин ачууга пайдаланса болот, мына сиздерден алса болот да. Анан Бекназаровдун да айтканы бар. Негизи ал акчаны алып, анан алдым дебей койбоду, Сооронбай деп айткан жери да бар. Буга кандайча комментарий бересиз? Эми мен ойлойм да, бул бир эле Бекназаров эмес, бул жерде экономика министрлигин ошо мезгилде башкарган Темир Сариевин биз айтыш керек болчу. Баягы генералмын деп жүргөн Исмаил Исаков айтыш керек болчу. Бекназаров айтыш керек болчу. Мага караганда булардын кызматы баягы өйдө жакта иштегенине байланыштуу. Өз убагында булар баа бербей, көңүл бурбай коюшуп, андын артынан мына 5-октябрдагы оор кылмыштар болду. Булар ошо баягы жазаланбай калганын эске алып туруп, дагы элибизге ок атканды пайдаланды 5-октябрда. Мына канча жарандарыбыз көзү жок, колу жок, өмүрү кыйылды. Канча балдарыбыз оор жеңил жаракат алды. Экономикабызга кандай оор зыян келди. 4-октябрдан баштап өзү Жээнбек экинчи жолу качып кетти. Ош окуясы болгондо да бир нече күнгө качып кетти. Андан кийин кече 4-октябрдан дагы бир нече күн качып, 4 күнчө качып туруп, анан келип звания берип, жана башка жарлыктарга кол коюп, бир кагаз калбай өрттөнүп кетсе, бул жерде жарлыкка кол коюп жүрөт. Бул ошо мезгилде как башкы главнокомандующий деп мындайча айтканда, күч органдарынын главнокомандующий болуп качып кеткени, бул эми дезертир да, буга кылмышты жасап койду да, качып кеткени уже оор кылмышты жасаган. Андан кийин мен вакыттан пайдаланып айтып койсом, жанагы өмүр бою эркинен ажыраган Ош окуясына түздөн түз кандуу окуяны уюштурган деп Кадыржан Батыров, Инамжан Абдурасылов, Салахиденова, Өктөмкан Абдуллаева жана башкалар көбүнө айып биздин соттор тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылып издөө жарыяланган. Туурабы? Ошолор 2010-жылкы Ош окуясы башталганга чейин губернатор Жээнбековдун кабинетин офис кылып отурушканда, мындайча айтканда. Эртең согуш 10-июнь болгонго чейин ошол жерде отурган. Мен айткам, Сооронбай, Асылбек, булар эмне отурат десем, эртеңки парламенттик шайлоого, эртеңки президенттик шайлоого биз иштеп атабыз деген. Мына ишинин жыйынтыгы жана акча булактары ошол жака кетип аткан, ошолорго бөлүштүрүп аткан деп айтат. Демек, Ош окуясындагы кан төгүлөргө Кадыржан Батыровдун салымы канча болсо, бул агынилердин салымы дагы андан көбүрөөк да. Эми сиз ошол сотко бергенде кандай жазып бердиңиз эле? Эмнени ошол сиздин өзүңүздүн актуулугуңузду, же болбосо алар соттолуш керек деп бердиңиз беле? Мен мындай деп бердим да, жогорку сотко арызданганда, бул эми жаңы ачылган жагдай, 5-октябрдан кийин эл баасын берди Жээнбековдорго. Эми булардын оор кылмыштарына эми мына жаңы келген бийлик баа берет. Жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайрадан тергөө жүрүп, Ош окуясындагы акчалар тууралуу, туура эмес пайдалангандыгы тууралуу, ошол Ош окуясында күнөөсү жок каза болгон жарандарыбыздын пайдасына
мыйзамдар иштейт го деген үмүт менен бергенмин. Андан тышкары дагы мен камалар алдында айтканмын. Бул Жээнбековдор ок атуучу куралдарды, ок дарыларды өздөрү губернатор болуп турганда, Ош окуясы башталар алдында бир нече жарандарыбызга таратып жибергенин айткан, көргөндөр бар. Аны да мен дагы айтып атам. Ай, булар курал жарак таратыптыр. Буну кимдер берди? Бул курал жарактын тагдырлары кайда деп ошолорго баа берилбей туруп, мына кече борбордук аянтыбызда дагы ок атуулар болуп, бири-бирине өмүрүнө кол салуулар болуп, мына белгилүү саясатчыларыбыз азыр айтып атат. Мен жок элем, тиги бар эле деп, мына белгилүү саясатчыларыбыз айтып атат. Аттарын айтпай эле коеюн. Жотор эмес айтамбы? Анан демек сиз анын экстигин алууга дагы берген экенсиз. Экстиги. Жок, экстигини алууга мен экстиг алганына мен өзүмүн соттолгондугум тууралуу кайрадан тергөө жүрүп, шуга юридикалык баа берилишин суранып арыз жазганмын. Баягы эгерде мыйзам кылмыштан өйдө турса, адилеттүү кадамдар башталат го депчи. Мына Камчы Ташиев өзү айтып атат. Сотторго мен тилим өтпөй атат. Соттор суббота воскресенье бирден самолетту жалдап алып, четте дем алып жүрөт. Минген машиналары мындай, жашаган үйлөрү мындай деп атат. Мен колдойт элем, туура айткан да. Мына көрдүңөрбү, кимдин гана жумушу адилеттүү, адилетсизби сотторго түшсө, булар карабайт да, өздөрүнүн кандай дасторкон келсе ошондой чече бере турган күнгө келип калган да. Анан азыркы учурда кандай жүрөт деп ойлойсуз сот процесси? Сиздин берген, ошо сотко берген процесси? Жок, мен азыр сотко берген жок. Мен соттон убактылуу утулдум, бирок булар Жээнбековдордун, Агини Жээнбековдордун оор кылмышка аралаш экенин өздөрү далилдеп койду. Кийинки тергөө амалдары башталса, Ош окуясы боюнча буну сөзсүз тергөө группалары пайдаланат го деген, күч органдары пайдаланат го деген ойдомун. Андан кийин менин арызым кээ бирөө аралаштырып атат да, ошол арызы боюнча мыйзам кабыл алып коюпту, чара көрүптүр деп. Мен мындан тышкары Жээнбековдордун экисин макамын алуу, пенсия бербөө тууралуу, Ош окуясына түздөн-түз тиешеси бар, ошого юридикалык баа берүү, 5 октябрдагы мыйзамсыз буйруктары, элге ок аткандыгы тууралуу юридикалык баа берилишин, буларды азыр качып кетпестигини үчүн кандайдыр бир чара көрүлөрүн сурангам, чынын айтканда. Андан кийин Ош областындагы жана биздин Ош шаарына чыгып баратканда, Нокат районуна баратканда, оң жакта свалка бар да. Ошо свалкадан булар губернатор болуп иштеп турганда 32.500 Ош областынын, Ош шаарынын жарандарына шаар куруп беребиз деп гос акты беришип, тракторга темирди сүйрөттүрүп, чаңытып, 3800 гектар жерге мектеп курабыз, суу алып чыгабыз, шаар садик курабыз, жана башка бүтүн элге керектүүчү шарттарды түзөбүз деп, 32.500 жаранга шаар кылып беребиз деп, мамлекеттик казынадан 3 миллиардтан ашык акчаны бөлдүртүшүп, эчтеке курулган эмес да. Буну Азаттык радиосунун журналисттери бир аз четин айтты, толук айткан жок да. Ошентип ошол бир эле ишканадан 32.500 адамга үй беребиз деп 3 миллиардтан ашык акчаны сиңирип алгандыгы. Андан тышкары дагы убакыттан пайдаланып айтып коеюн, азыр 1,5 миллионду дүйнөдөгү эң оор кылмышкердин катарында биз окуп атабыз, көрүп атабыз. Мына күч органдары айтып атат, 2 миллиард акчаны мен жегеним чын деп төгүп атат деп. Мына күч органдары айтып атат, мен айтып аткан жок. 1,5 миллион, андан кийин Жумали, Буразамановаларды оор кылмышкерди мына Жапкеев айтып атат. Жээнбековдордун жасаган мамлекеттүүлүккө жок кылууга аракет кылган кадамдары мамлекеттин казынасына кол салган өзүнүн айланасындагы адамдар менен салыштырмалуу 1,5 миллион мелкий хулиган да, юридикалык тил менен айтканда. Жумали мелкий хулиган. Азыр кайсы тармакты текшербегин? Мына пандемияны текшерсең деле ушуларга барып кадалат. Саламаттыкты сактоо министрлигин текшерсең деле Жээнбековдорго барат. Кытайдан келген жанагы жылуулукка пайдалана турган миллиардтар келген кредиттер дагы ушуларга барып такалат. Себеби буну мыйзамдаштырган Асылбек Жээнбеков.
бир эле Сапар Исаков эмес. Буну Жээнбековдун чоң салымы бар. Анан мына мен сизге айттым эле баягы сиз чакырганда мен Ошко кетип атам. Баягы тууган урук жолдоштон бу дүйнөдөн көз жумган жакындарыма бир көз көрсөтүп көңүл айтып келейин деп кетип атам дедим. Сиз айттыңыз келгениңизде байланышыңыз деп. Мына рахмат, сиз чалдыңыз. Мен күткөн эмес элем. Мен Ошко барып келдим. Бир эле өзүмдүн жумушум эмес, азыркы Кыргызстанда болуп жаткан саясий кырдаалдар тууралуу дагы кызыгып, сүйлөшчү кишилер менен сүйлөшүп келдим. Азыркы мезгилде Жээнбековдор өз кезегинде эч ким баа берген эмес. Атамбаевди жүздөгөн молдолор, бакчылар окуган да. Ушул Атамбаевдин жарыгы Жээнбековдорго эле тийсин депчи. Ошо молдолор азыркы күндө садыр менен камчыны окуп атат дейт. Азыр экөөнүн ортосунда жарака кетиши мүмкүн. Такыр элдешпей турган душманга айланып кетиши мүмкүн булардын молдо бакчылардын тажыры менен. Же болбосо кандайдыр бир булардын жүргүзүп жаткан жумушуна бир каршылаш бир иштер болушу мүмкүн да. Анан мен айтар элем, буга ушул садыр инибиз ким камчы азыр эми Кыргызстанды оңдой издеп атасыңар, күчүңөргө күч берсин, оңдош мамлекетти башкаруу оңой эмес. Сын пикирге кабылып калыш, бул сын пикирди жууп алыш өтө кыйын. Буну Курманбек Сайрыев да жууп албады, Акаев да жууп алган жок, мына Атамбаев да жууп албай атат, менин досум эле деп. 2006 жылдан баштап, жок, 2016 жылдан баштап толук кандуу Кыргызстанды башкарганга Агини башкарып калган. Жээнбековдор башкарып калган. Бу Текебаевди камагандагы, башка саясатчыларды камагандагы бул Жээнбековдор. Биз моюнга алышыбыз керек. Бул өздөрүнү тазалоо максатында баягы Атамбаевга күйгөн жакын дос катары булар ушундай бир кинолорду коюп келген да, молдо бакчылардын пайдаланып. Бул азыр сураса, мына Ошо облат администрациясында иштеген жана башка Жээнбековдордон азыр бир аз кача баштаган адамдарга барсаң, жүздөгөн молдолор окуган Атамбаевди. Молдо бакчылар. Биздин оштуктар өзү молдо бакчынын сүп-сүптөрүн жакшы көрөт. Буга мына далил өзү эле мына Алла Тааланын үйү болгон мечиттерде, Мекке, Мадинада Атамбаев айткан коньякты ичип, мен имандуумун, мен башкарамын деп элдерди алдап жүрбөдү. Бул Ташиев эмес, Садыр эмес, булар Атамбаев эмес, Алла Тааланы деле алдап жүрбөдү. Же тур эмеспи? Массалык маалымат каражаттарда жанагы биздин мусулмандарыбыз кийип алган кийимдерди кийип алып, Меккеге чейин барып, жандагы мына жердин биздин муфтийдин өкүлдөрүн алып алып, бул имандуу киши деп, таасирдүү киши, таза киши, казынага кол салбай турган киши, мамлекетти оңдой турган киши деп көркөмдөп клиптери тартып жүргөн. Азыркы мезгилде ошол молдолору, бакчылары Садыр менен камчыны окуп атат дейт. Балким кече жакындагы камчы Ташиевдин кулаганындагы ошолордун таасиринин күчтүүлүгүдүр. Эми сизге акыркы суроом, кийинки кадамдарыңыз кандай болот? Кийинки кадамдарым, мен адилеттүүлүк үчүн күрөшкөнмүн. Мен эч бир багы көңүлүм жакын, катташкан жакын көңүлдөш балдар, кыздардын бийликке келгенде дагы эч кызмат сураган эмесмин, значок сураган эмесмин. Менин кадамдарым кыргыз эли өнүп өсүп кетишине, Кыргыз мамлекетиндеги жана коррупция менен күрөшөм деп атат. Мен бул коррупция менен күрөшкөнгө жардамын берем. Как күч органдарында тажрыйбалуу иштеп кеткен ардагер катары акылымды айтам. Туура кабыл алса, туура кабыл алсын. Ошол ана кыргыз элиме ийгилик, заманыбыз жакшы болсун, мамлекетибиз бүтүндүгү үчүн биз дайыма атыбыз токулуу. Рахмат. Рахмат, ден соолугуңуз бекем болсун. Анан дайыма эркин болуңуз. Рахмат. Биздин студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздер диван авторду көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Куттумедин Базаркулов алып бардым. Ал эми биздин диванда Ош УВДсынын мурунку начальниги, ошондой эле бир тууган Жээнбековдорду сотко берген Абдылда Капаров агабыз болду. Саламатта калыңыздар. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.